Эң эле көп травма психологдордо депчи. Өмүрлүк жолдошту тандаганда көпчүлүгү адашууларга учурап келет да негизиненчи. Жакпаганга турмушка чыксаң, эгерде жакпаганга үйлөнсөң, тойдун эртеси эле тозок башталат. Теңдүүлөрдүн баары турмушка чыгып калды, жашың жетип калды. Мисалы үчүн ошондой өчөшүп турмушка чыгып алышат. Өзүн башка адамга салыштырсаң, бул терс белги менен кетет. Мисалы үчүн сени сүйөм башка деп эле жөн эле жазып аткандан көрө келип, мисалы үчүн бир гүл алып келип берип койгон. Ажырашуу бул узак убакыттар бою кылынган туура эмес кадамдарды топтоп уруксат алыш үчүн эле келет да. Мен ажырашайынбы, кандай дейсиң деп эле ошо консультация келишет. Биринчи укканда чынында шок эле болгом. Өзүнүн атасы зордуктаган учурлар кездешкен. Эгерде балаң ооруп атса, ата-энесин дарылаш керек дейт да. Традиция сыяктуу эле кадимкидей эле кеттиң, төрөдүң, келдиң, балаңа ата-энеңе таштадың, уже бизнес проект болуп калган да. Ата-эне всегда сенден алдыда турат. Ата-энеңден кийин сен келгенсиң. Балага ашыкча мээрим берип атканын негизинен баласы талтаңбай болуп калат да. Негизи эч нерсе кылбай туруп, жараткандан сурап эле күтүп отура берген да, бул дагы өзү дагы күнөө негизи. Ол да ойнобойм десе эле, жок, сен ойношуң керек, мен ойнобой калгам. Баланы күнүнө 2 маал кучактап коюп эле жетиштүү да. Өзүңдү сүйүү деген балдарыңа бербей кой, өзүң же бир нерсени же кийин деген сөз эмес. Кийин келип канчалык сен балага алтын алып келип бербе, каалаган нерсесин алып бербе, бала сенден баары бир алыстап калат. Кумар оюнуна кирип кеткен десем болот. Bundan эч качан уялбайм. Биз кайсыл жака фокусту койбойлу, ошол чоңою касиетке. Бул закон. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айсулуу Бекболсун кызы жана ошондой эле бүгүнкү тема биздин сүйлөшө турган темабыз десек да болот. Үй бүлө маселеси, үй бүлөдө аял эркек мамилеси, ата-энеге болгон мамиле жана ошондой эле бала тарбиялоо. Бул темалардын алкагында атайын сүйлөп берүү үчүн эксперт чакырганбыз. Ким деп турсаңыздар, психолог, практик Макенов Бирлик агайды. Саламатсызбы? Саламатчылык, амансыздарбы? Агай, негизи биздин чакырганыбызга, сунушубузга жок дебестен келип бергениңизге сизге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз алгач. Эң сонун. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Өзүм жөнүндө кыскача айта кеткен болсом, менин атым Макенов Бирлик Толкунбекович, 29 жаштамын. 2 баланын атасы, ошол эле убакта күйөө, ошол эле убакта бала дегендей жакшы мындай чыкканда маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп кетейин деп келип отурам. Психология жаатына кантип келип калдыңыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, алгач кызык болуп атат мага. Эң сонун. Негизи айтат го, психологдордун эң эле көп травма психологдордо депчи. Ошол сыяктуу, ошол сыңарындай бул жаатка келип калгандын негизги себептеринин бири ал улуу сөздө уят жок демекчи. Мындайча айтканда, өз убагында мен окуп, ошол эле убакта жумушум кылып, ошол эле убакта бизнесимди ачып, ошол эле убакта Россия жергесинде болуп жүрүп, андан кийин акчаны көп кармагандыгымдын негизинде башкача айтканда ушул мындай айтканда кумар оюнуна кирип кеткем десем болот. Bundan эч качан уялбайм. Ошол эле убакытта көрүүчүлөрдөн кандайдыр бир жакшы ушул жерден инсайт алып, жакшы нерселерди алат деген үмүттөмүн. Ошол кумар оюнуна кирип кеткенден соң эмне болду? Ал жактан чыгуу үчүн өзүмдү мен мындай айтканда оорулуу деп эсептеп, ошондон улам аягында көп психологдорго бардым, ошондон улам көптөгөн нерселерди кылдым, ар түрдүү нерсени гана көрбөдүм. Аягында келип ушул мен сабактан ушул өзүмдүн устатыман Данияр Чормошев менин устатым. Ошол эле убакта казакстандык эксперттер да бар, ошол эле убакта башка россиялык эксперттер да бар, психология жаатында алган болсок. Айта турган нерсе ошол эң негизги бөлүгүм, бул менин устатыма ыраазычылык билдирем, Данияр Чормошев агайыма. Ошонун сабагынын негизинде мен өзүмдү ошол нерседен арылып, мындай айтканда бул кумар оюну, бул зависимость да. Зависимость да. Аябагандай чоң азыркы убакта глобалдуу маселелердин бири. Ошондон чыгып, өзүмдүн билимиме $16,000 акча жумшадым. Акыркы 5-7 жыл аралыгында. Эң жакшы, алгач эми өзүбүздүн негизги темага кайталы. Үй бүлө маселесинде аял эркектин бири-бирине болгон мамилеси дедик. Аял эркек негизи үй бүлө курууда башында эле кандай нерселерге көңүл бөлүшү керек?
аял киши мисалы эркек кишини тандоодо эмнелерге токтолушу керек? Жана ошондой эле анын тескериси эркектер аял кишинин кандай бир сыпаттарына карап тандашы керек. Эң сонун сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Жакшы суроолордун бири деп ойлойм. Айта турган нерсе, өмүрлүк жолдошту тандаганда көпчүлүгү адашууларга учурап келет да негизиненчи. Ал эми туура тандоонун жакшы бир жолдорунун бири мындай айтканда турмушка кураардан алдын турмуштан кийинки нерсени көбүрөөк ойлонуш керек. Турмушка чейинки нерсени эмес, турмуштан кийинки нерсени. Мындай айтканда анын ата энеси ким, теги кандай, ошол эле убакытта кайсыл жерде чоңойгон, ата энесинен сепарация болгонбу? Сепарация деген сөз бул бөлүнүү. Мисалы үчүн ошол эле убакытта атасы апасына кандай мамиле кылат, ошол нерселердин баарын эске алуу керек. Ошол эле убакытта өзүн тапканбы? Эң жакшы негиздеринин бири, эгерде аял кишилерге, кыз балдарга болгон болсо, менин кеңешим мындайча айтканда айыл жергесинде жүрүп, айылдан бөлүнүп чыгып, шаарга келип, мисалы үчүн Борбор калаага, башка областтарга, шаарга келип, ошол эле убакытта ал жактан өзүн табып, мындайча айтканда квартирасынабы же башка жерлерге акча таап, төлөп, ошол эле убакытта өзүнүн окуусун да улантып, аракеттенген эркекти тандагыла демекчимин да. Эмне үчүн дегенде, анткени ал биринчиден өзү бөлүнүп чыгып атат. Сепарация болду, Сепарация деген эми бул чоң түшүнүк негизи. Биринчиден бөлүнүп чыгып атат, биринчиден. Экинчиден өзү бул жакта аракет кылып атат. Ал эми айылдан чыккандан кийин бул жакта шаарда негизи оңой эмес, өзүңөр билгендей оңой эмес. Ошол жакта эгерде өзүн алып кетип аткан болсо, демек бул кийин ушундай турмушта ар кандай нерселер болот. Оор кырдаалдарда мындай айтканда өзүн таштабайт, ошол эле убакытта үй бүлөсүн таштап кетпейт деген нерсе. Азыркы убакта негизинен алганда аябагандай көп ажырашуулардын бири бул ата энесине сепарация болбогон, башкача айтканда ата энеси баардык нерсени чечип берген баласы үчүн, ошол эле убакытта үйлөндүргөнү да ошол, таап бергени да ата энеси, ушунун негизинен ушундай жыйынтыктар келип атат. Бир адамды таанууда канча убакыт керектелек деп ойлойсуз? Мисалы, кээ бир кыздарга айрылып калышат го, мен сүйлөшкөнүмө 2 ай болду, бирок чыга берсемби же болбосо мен дагы сүйлөшүшүм керекпи деген сыяктуу суроолор болот да. Бир адамды таанууда дегенде, башкача айтканда, ал адамды ар тараптуу сынай билүү керек деген нерсе. Биринчиден, бизде аябагандай түшүнүктөр ар түрдүү негизичи. Ошол эле убакытта айтайын дегеним, мисалы үчүн эркек менен жолукпаш керек деген түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн, если диний көз караш менен караган болсок, ал эми жолусом ашка чабып кеткендер бар. Мисалы үчүн, эң негизгилеринин бири бул жерде эркекти кандай кырдаалдарда кандай кылат. Мисалы үчүн элементарный эле, жөнөкөй эле маани берсең болот. Мисалы үчүн сүйлөшүүдө эмне деп сүйлөп атат, негиз адамдын сүйлөп аткан сөзүнөн, интонациясынан, үнүнөн, кийиминен, кыймыл аракетинен эле билсең болот деген нерсе. Ошол эле убакытта анын достору ким, чөйрөсү ким, ошо чөйрөсүнө да көз салып, мисалы үчүн кандай достор менен жүрөт. Эң негизгиси бош убактысында эмне кылат. Эң негизгиси ошол, жумушунда эмес, бош убактысында. Башкача айтканда, балким спорт менен алектенеби, же болбосо китеп окуйбу, же кандай ушул жаатка маани берүү керек деген нерсе. Ошол эле убакытта ал менен мисалы үчүн бир жерге барып сүйлөшүп отуруп эле, как мисалы үчүн ага катары элеби, же болбосо сүйлөшүп отуруп эле официантка кандай мамиле кылат. Мисалы үчүн официантка эгерде там айтайын дегеним, мисалы үчүн чакырып кел бул жакка деп башкача грубый сүйлөгөн болсо, демек ошол нерсени кийин турмуш кургандан кийин эч эле болбойт дегенде 3 эсеге көбөйтсөң, ошондо сенин мамилең чыгат. Мисалы үчүн и ошол эле убакытта анын атасы апасына кандай мамиле кылат. Ошондуктан бизде бар го, мисалы үчүн мен турмушка чыгайын деп атам, бирок ата энем каршы деген сыяктуучу. Ата энелер анткени билет, элдин эл оозунда элек жок дегенде ошол билишет, угушат. Ошол эле убакытта мындай айтканда атасы апасына кандай мамиле кылганын билет, алардын тарыхын билет, мындай айтканда басып өткөн жолун билишет. Анткени баласы дагы 80-90% учурда кызы дагы ошондой эле нерсе болот. Ошондон улам каршы чыгышат көпчүлүк бөлүгүндө. Негиз айта турган нерсе ошол нерселерге да көңүл бөлүү керек. И ошол эле убакытта орто эсеп менен жакшылап турмушка шашпай туруп,
сүйлөшүп көрүп, башка арт тарапты көрүп, сүйлөшүп, жакшылап ойлонуп, андан кийин турмушка чыккан болсо, мындай айтканда ажырашуулар азаят деген ойдомун. Ооба. Биздин менталитетте өзгөчө. Сен теңдүүлөрдүн баары турмушка чыгып калды, жашың жетип калды, же болбосо сен эле калдың деп эле ушинтип бир шаштырган үй бүлөлөр да бар да. Ошондой нерселерге көз карашыңыз кандай? Негизи эгерде айта турган нерсе сен эле калдың деп, башкалар сен курактуулар, турмушка чыкты, сен курактуулар, ийгиликтүү, сен курактуулар, салыштырыпчы балалуу болуп калды деп айткан болсоң, ооба. Айта турган нерсе бул жерде баланы биз дагы балабыз мисалы үчүн. Ошол эле убакта канча жашта болбой, эгер ата энең болсо, баары бир баласың мисалы үчүн. Баланы, күйөөнү, ошол эле убакта башка адамдарды дагы өзүнө салыштырсаң, бул плюс белги менен кетет да, жакшы майнусуна кетет. Ал эми өзүн башка адамга салыштырсаң, бул терс белги менен кетет. Ал деле мындай айтканда, ал деле сүйүүгө же болбосо башка нерсе кирип кетет, бирок терс белгиси менен, оң белгиси менен эмес, терс белгиси менен кетет. Айта кетчү нерсе, эч качан баланы, кызды, башка адамдарды мындай айтканда өзүн башка адамга салыштырбаш керек. Анткени ал башка адам, өзү башка адам. Ошол эле убакта сен курактуулар турмушка чыгып калышты, башка деген нерсе көпчүлүк бөлүгүндө ата энелердин уялуусунан келип чыгат негизичи. Негизи эч качан негизи кеч эмес, качан жүрөгү туюп, эмне үчүн мисалы үчүн турмушка чыкпай качып жүрө беришет, эмне үчүн үйлөнбөй качып жүрө беришет. Бул жоопкерчилик негизи. Жоопкерчилик качан адам биринчи өзүнө жоопкерчилик ала билгенде, андан соң акырындан андан кийин өзүнүн аялына же күйөөсүнө, ошол эле убакытта андан кийин баласына жоопкерчилик ала билгенде гана ошол нерсеге кадамга барат. Өзүңөрдүн үстүңөрдөн көбүрөөк иштегиле. Жумушуңарга караганда, башка нерселерге караганда өзүнүн үстүнөн көбүрөөк. Бирок агай, мындай нерсе бар го. Ата энесинин кийлигиши жок эле, бирок бир кыз мисалы жигитине өчөшүп тийип кеткен, же болбосо эркек бала кызын турмушка узатып жибергенден кийин ал качып кетти мисалы. Анан өчөшүп туруп башка бирөөнү алып алат да. Мында эки адамдын тең тагдырын талкалап атат да. Биринчи өзүнүкүн, экинчи алган кызын дегендейчи. Ошол нерселер, ошондой маселелер менен кайрылгандар болобу сизге? Негизинен ооба, туура байкапсыңар. Мындай консультацияга келгендер көп, негизи ушул суроолордун тегерегинде. Же болбосо ошол жигитимди сүйдүм, жигитимди мен жактырдым деген сыяктуу эмне болот, жигитине жетпей калат дагы, мындай айтканда, же болбосо кызына жетпей калат. Андан кийин ошол кызды идеалдуулукка чыгарып алат да. Мисалы үчүн ошондой өчөшүп, турмушка чыгып алышат, бирок турмушка чыгаардан кийин эле мындай сөз бар да, эгерде жакпаганга турмушка чыксаң, эгерде жакпаганга үйлөнсөң, тойдун эртеси эле тозок башталат дегенчи. Мындай айтканда, алар ойлошот, эгерде мындай айтканда турмушка чыккандан кийин эмне? Турмушка чыккандан кийин ал менин жигитим эстейт, же болбосо менин кызым көрөт, тойдо болгон нерселерди көрөт, анан кийин өкүндүрөм деп, өкүндүрөм деп ошол кадамдарга барат негизи. Ал эми негизинен бул чоң ошибкалардын бири. Ошол эле убакытта биринчиден башка эле бир адамдын чынында турмушун бузуп атат, ошол эле убакытта өзүнүн турмушун бузуп атат, ошол эле убакытта башка негизи чынында келгенде үчүнчү адам ойлонбойт деле чынында. Ойлонбойт деле. Турмушка шашпай туруп, эң негизгиси ойлонуш керек. Мен эмне үчүн бул нерсени кылып атам? Эмне үчүн мен өч алганы каалап атам? Өч алсам эмне болот? Бул эмне менен бүтөт? Ушул нерсени мындай здоровый позиция менен ойлонбосо, аягы келип бекер эле өзү страдайт этет да негизинен. Бирок мисалчы агай, кээ бир кыз жигиттер бар да, баягы 7 жыл сүйлөшөт, 8 жыл сүйлөшөт, көп жыл убакыт сүйлөшүп, бири-бирин жакшы таанышат. Андан турмуш кургандан кийин баягы бири-бирин чыныгы жүзүн көрүшөт да. 1 айга жетпей, же болбосо 1 айга жетпей десек, балким өтө кыска мөөнөт болуп калат, 1 жылга жетпей ажырашып кеткен учурлар көп кездешет да. Бул нерселер эмнеден улам? Негизи турмуш куруу бул дагы чоң бир жоопкерчилик да. Биринчиден негизи 5 жыл, 7 жыл көп убакыт.
бул динибизде дагы айтылат. Эмне үчүн канчалык эркек менен мисалы үчүн жакын болбой, мисалы үчүн алысыраак жүргөн болсо, үйлөнгөндөн кийин ошончолук ар бир нерсесин көрүп, ошончолук кайра кызыктуу болот дейт да. Ал эми 7 жыл 5 жыл аралыгында көрө турган нерселердин уже көрүшүп, башка жака барып эс алып, башка баардык характерлерин көрүп калат деген нерсе. Андан кийин эле таанып калат. Ошол эле убакта эң негизгиси ал бош жүрөт, экөө тең бош жүрөт. Бири-биринин мындай айтканда чек арасынан өтпөй бош жүрүшөт. Ал эми турмуш кургандан кийин же үйлөнгөндөн кийин эмне болот? Жанагындай ограничениялар болот, чектөөлөр болот. Мисалы үчүн сен мындай кылышың керек, бул жакта мындай кылышың керек, мынча отурушуң керек, эми бала болгондон кийин үйдө отурушуң керек, балаңды мындай кылыш керек деген үстүртөн бизге приказ сыяктуу, мисалы үчүн кайнене тарабынан же болбосо башка тараптан мисалы үчүн ушундай нерселер түшкөндөн улам конфликттер башталат. Сен айтпадың беле, биз үйлөнөрү менен шаарга кетебиз, за границу кетебиз же башка нерселерди кылабыз деген сыяктуу. Ал эми ошол нерсе дал келбей калганын негизинде анан ажырашууга аргасыздан барышат деген нерсе. Ооба. Үй бүлө курулду, жашоо башталды. Анан үй бүлөнүн ичинде аялдын эркекке кылган мамилеси кандай болуш керек? Эркектин аялга кылган мамилеси кандай болуш керек? Жакшы. Өзүнүн орду болот го, мисалы. Эң негизги жакшы бир методдордун бири бул эгерде эркекти алган болсок, мисалы үчүн эгерде өзүмдүн эле мисал менен алган болсом, мисалы үчүн мен 2 кызым бар. Ал кыздарымды магазинге алып барам. Магазинге алып барып, мисалы үчүн бир нерсе алып берейин деп атам. Алар шоколад дейби, башка киндер дейби же бир нерсе оюнчук дейби, мисалы үчүн алып аткан болсо, ошол эле убакытта мен кызымды эмне кылып атам? Демек магазинге алып келдим. Буларга эмне алып бердим? Оюнчук алып берип атам. Демек, мындай айтканда аялыма дагы алып беришим керек. Анткени мен кызымды сүйөм. А кызым качан бактылуу болот? Качан апасы бактылуу болгондо бактылуу болот. Качан апасы менен мен бактылуу болгондо кыздарым автоматтык түрдө бактылуу болот. Демек апасына да алышым керек деген сыяктуу. Ал жерден кыздарыма алып бердим, ошол эле убакта апасына бир шоколад алып алдым мисалы үчүн. Демек кызыма кылып аткан нерсени эле автоматтык түрдө аялыма кыла берген болсом, мисалы үчүн жумушка кетип атып, учурашып макул деп кетип, мисалы үчүн ошол эле убакта көчөдө баратканда мисалы үчүн кызыңа эмне кыласың же болбосо балаңа мисалы үчүн муздан тайгаланып кетпесин деп колунан кармап аласың жетелеп. Ошол эле сыңары сен деле мисалы үчүн жетелешип алсаң, мурун кыз жигит убагында уят эмес болчу, мисалы үчүн жетелешип жүргөнүм, эгерде мисалга алсак. Ал эми эмне үчүн үйлөнгөндөн кийин, чечим чыгарып бүткөндөн кийин уят болуп калат негизи. Кайра ошондо башталыш керек да негизичи. Сүйүү бул этиш. Кыймыл аракетин билдирет. Кыймыл аракетти кантип билдирет? Мисалы үчүн сени сүйөм башка деп эле жөн эле жазып аткандан көрө, келип мисалы үчүн бир гүл алып келип берип койгон. Келип мисалы үчүн жакшы көрөм деп кучактап койгон, мисалы үчүн. Келип жакшы сөз айтып койгон, жаныңда болгон, кыймыл аракетти билдирет деген нерсе. Эркек кишилер ошентип гүл алып келип берет экен. Аял кишилер кантип билдирсе болот? Жакшы. Мисалы үчүн ажырашуу деген эмне? Ажырашуу бул узак убакыттар бою кылынган туура эмес кадамдардын топтому негизи. Ал эми бактылуулук деген эмне? Бул узак убакыттар бою кылынган кичинекей туура кадамдардын топтому. Ал эми кичинекей туура кадамдар дегенде эмне? Мисалы үчүн күйөөң келди, кайсыл убакта келет, эмне кылып атат, ал убакта кандай деп сүйлөйсүн, ар бир детальдарын эгерде маани берген болсок, мисалы үчүн биз көптөгөн нерселерди кылабыз да. Аял кишилер да, эркек кишилер да мисалы үчүн. Балдар менен сүйлөшүп атканда кандай тон менен сүйлөп атат, кандай кийинип атат, кандай кыймыл аракеттерди кылып атат, кандай чай коюп атат мисалы үчүн. Эмнесин коюп атат, эмнесин койбой атат. Бул нерсени биз өзүбүз биринчиден билебиз, билбесек дагы денебиз менен сезип турабыз. Биздин денебиз эч качан адашпайт. Мисалы үчүн ал чын дили менен кылып атабы же эптеп эле сенден кутулуш үчүн кылып атабы. Ал эми чын дилден кылынган нерсе, мисалы үчүн желаниясы бар болгон адамдын мисалы үчүн тамак жасаган болсо да тамагы даамдуу болот. Ал жерде эт жок болсо дагы мисалы үчүн ошол сыңарындай желаниясы болсо эле бул жактан билинет деген нерсе. Үй бүлөдөгү негизги нерселердин бири бул бала тарбиялоо. Бала тарбиялоодо ким көбүрөөк жооптуу? Атабы же энеби? Же экөө бирдей жооптубу? Мындай айтат да. Эгерде балаң ооруп атса, ата-энесин дарылаш керек дейт да. Ал эми ата-энесин дарылаш керек дегенде эмне? Бул жерде балага эч кандай үйрөтүүнүн негизи кереги жок. Балага жөн эле көргөзүү жетиштүү. Мисалы үчүн көргөзүп кой. Эмнени көргөзөсүң?
кандай апасы менен мактуу экениңди көргөзүп кой, мисалы үчүн. Кантип эс алганыңды көргөзүп кой. Кантип спорт менен машыгып атканыңды көргөзүп кой. Кантип мисалы үчүн китеп алып окуп атканыңды көргөзүп кой. Бала көргөнүн гана кылат. Бирок ошол эле убакта туурабы же катабы деп эсептебейт. Көргөнүн гана кылат. И ошол эле убакта балага мындай айтканда тарбия берүүлөрдүн жакшы бир нерселеринин бири бул баланы күнүнө 2 маал кучактап коюп эле жетиштүү да негизи. Анткени сүйүү эмне? Бул сүйүү касание, тийишүү мисалы үчүн. Мындай айтканда денеге дене тийиши керек деген нерсе. Биздин денебиз ушул сүйүүнү каалайт. Оң белги менен жакшылап чындап эле мындай кучактап неткенди каалайт мисалы үчүн. Эгерде биздин денебиз бул нерсени ала албаса, мындай айтканда сылоон эгерде ала албаса, анда аргасыздан бизден өзү сурабай туруп эле минус белги менен алып алат. Минус белгиси деген эмне? Бул уруу, согуу, чабуу мисалы үчүн. То есть эгерде сүйүүнү оң белги менен ала албай атат, андан кийин терс белги менен өзү суранып алат дагы, мага берип койчу деген сыяктуу терс белги менен алып алат. И эң негизгиси мисалы үчүн көңүл бөлүү. Мен итак балдар менен отурам деген туура эмес. Айта турган нерсе, мисалы үчүн күнүнө жарым саат эле эгерде убакытты бөлүп койсок, телефонду өчүрүп туруп, мен азыр жарым саат эле балама арнайм деп туруп, балам менен мисалы үчүн сүйлөшүп, эмне жагат, эмне кылгың келип атат, ушул сыяктуу жөн эле жарым саат эле сүйлөшүп койсоң, бала ошол нерсеге тоет деген нерсе. Эң бала үчүн жаман нерселердин бири, мындай айтканда травмалардын бири кайсыл жерде калыптанат? Качан ата-энеси өзүнүн баласын кызбы, балабы айырмасы жок. Чоң атасыныкына, башка бирөөнүкүнө, тууган урукка, интернатка же болбосо башка бир жерге мисалы үчүн таштап кетүүсү болуп эсептелинет негизи. Элементарно мисалы үчүн бала 3 жаш 4 жаш убагында бала эгерде ооруп калган болсо, больницага алып барып жаткыз десең, сенин апасын мисалы же ата-энеси чыгып тур, биз бул жакта баланы эмне кылабыз дейт, өзүбүз бир жума лечение кылабыз деген сыяктуу. Бир жумага алып калганда эле, бир жума эле канчалык деңгээлде ал үчүн травма болот да. Эмне деп түшүнөт бала? Мен ата-энеме керек эмес экенмин. Мени таштап кетти. Бөлгөн үчүн эле. Ошол эле жерде, ооба, ошол жерден эле. Жок, ата-энесин күнөөлөйт. Мени таштап кетти. Болбосо келиш керек эле деген сыяктуу. Мени таштап кетти, демек мен керек эмес экенмин деп ошол жерден калыптанат. Ошол эле убакта мындай айтканда чоң атасына, чоң энесине бергенде көпчүлүк бөлүгүндө чындыгында чоң атасы, чоң энеси ата-энесине караганда көбүрөөк жакшы көрөт. Небересин. Бирок ал ата-энесинин берген мээрими баары бир башка. Ата-энеси мисалы үчүн Россияга барып иштеп, нетип акча таап келип, бирок канчалык акча таппасын, бала үчүн кымбат телефон, кымбат мектеп, кымбат кийимдер, велосипед, жана айфон ошол нерселердин кереги жок балага. Балага жөнөкөй эле сөзү керек. Мен сага ишенем, колуңдан баары келет деп, ошол эле убакта кучактап, мисалы үчүн башка бирөөгө салыштырбай, ар бир адамдын, ар бир баланын өзгөчөлүгү бар. Ошол өзгөчөлүгүн баса белгилеген убакытта гана сенин нол качествоң аябагандай сонун. Ушул нерсеңди өркүндөтсөң, балам, сен ушундай чыган инсан болосуң, ушул сыяктуу мен сени менен сыймыктанам, мен сенден ыраазымын деген сөзү үчүн гана бала көптөгөн нерсеге даяр. Ал эми ата-энеси кеткенден кийин эмне болот? Көпчүлүк бөлүктө балдар жандай синдром доказательства деп коет. Мен доказать этем дейт ата-энесинечи. Неосознанно детский психосоматика ошондой иштейт. Кичине эле таштап кеттиби, демек менин ата-энем мени керек эмес деп эсептеди. Мен керек экенимди мен даңазалайм дейт дагы, билдирем, далилдейм дейт дагы. Мындай айтканда, кайсы гана бизнес курбасын, кийин ата-энесин жанагы ошол убакыттагы жашка кайтып чоң бизнестерди кылат, анан көргөзөт. Анан ата-энесинин ошол сөздү уккусу келет. Кайсыл сөз? Балам, мен сени менен сыймыктанам, мен ушул убакта ката кылып коюпмун эле, сен менен мисалы үчүн сыймыктанам деген эң негизгиси ошол сөздү угуш үчүн ошол нерсени кылат. Бирок ата-энеси билбейт ал нерсени. Ата-эне таштап кеткендечи агай, алыстап, бала көнө албай ушундай учурлар болобу? Мисалы, 1 жашында таштап кетсе, же макул 3 жашында таштап кетти дейли, 10 жашында ата-энеси кайтып келди да. Ошол учурда кабыл алып, мурдагыдай баягы ата-энем, анан бул менин балам деп ортодо ынак мамиле улап кете береби, же болбосо кандайдыр бир ортодо бир суук түшүп калабы? Жакшы, чынында биз үчүн Кыргызстанга эгер алган болсок, аябагандай глобалдуу маселе бул.
бар эле мындай айтканда как традиция сыяктуу эле кадимкидей эле кеттиң төрөдүң келдиң балаңа ата энеңе таштадың уже бизнес проект болуп калган да. Ал эми чынында эгерде 3 жашындабы 2 жашында 1 жашында без разницы 10 жашында эгерде келип 5-6 жыл жүрүп ал жакта үй салып алалы. Үйдү эмне үчүн салат? Кошуналары башкалар салып койгон үчүн. Болбосо үйү бар жакшы эле. Машина алып алалы. Машина эмне үчүн керек? Досторунда машина бар мисалы үчүн. Атаң да ошо аябагындай күч да бизде. Бул жерде эң негизгиси бала үчүн чоң травма. Кийин келип канчалык сен балага алтын алып келип бербе, каалаган нерсесин алып бербе, бала сенден баары бир алыстап калат. Баары бир ошол травмага алып калат, Албетте ошол травмага алып калат. Мындай айтканда жөн эле эме болуп калат да. Ата-энеси дойная корова болуп калат да. Бул оказывается мен ата-энем экен. Анан мен СМС жазсам, оказывается бул мени жакшы көрөт экен. Мен СМС жазсам акча салат экен деп эле түшүнүп калат негизинде. Анткени мага окуу китептерин алып берген, кийимдерин алып берген, короче, берип аткан мага. Бул спонсор экен деген сыяктуу эле болуп калат. Эч кандай мээрим жок. Кучактай албайт. Материалдык муктаждык болгондо гана эстеп калат деген. Ооба, ошол сыяктуу эле мисалы үчүн кийин жөн эле сүйлөшүп жүрөт дагы, эч кандай анын максатында эптеп 18ге чыксам, булардан кетем деген нерсе болуп калат. 18ге чыксам, 18ге чыккандан кийин уже аларга доказать этем дейт. Мен убагында мени сүйүп караган эмессиңер. Мени бирөөгө салыштыргансыңар. Сен мондой дегенсиң. Детский психосоматика айттым го. Кичинекей эле бир нерсени, сен кулагың чоң деп койгон эле нерсени өтө чоң кылып алат. Өтө минимум бул түшүнбөйт деп деле айтып берет го бизде мисалы. Эркелетип айтып атат, болбосо жакшы көрүп айтып атат. Сен кулагың чоң же сары бала деп коюшун мисалы. Ошол сыяктуу айткан нерсени аябай чоң кылып алат дагы. Чоң кылып алгандын негизинде ошондой нерселерге кабыл алат да өзү. Жогорудагы суроону улай эле суроо узатайын сизге. Ата-энесинин мээримине тойгон балдар жана ошондой эле ата-энесинин мээримине тойбой калган балдардын айырмасы ушул тууралуу. Негизи бул суроо боюнча алган болсок, ата-эненин мээримине тойбой калган балдар башка жактан мээрим издей берет деген сөз. Мисалы үчүн коллегасынан издейт, мисалы үчүн ошол эле убакта аялынан издейт, ошол эле убакта күйөөсүнөн, досторунан издей берет, башка чөйрөдөн издей берет негизи тойбой калгандар. Ал эми негизи тойгон балдар мындай айтканда өзүн барктай билет деген сөз, өзүн сүйө билет. Ошол эле убакта эмне үчүн? Анткени алардын ишеними бар. Мени кандай гана болбосун, мени ата-энем колдоп турат. Мени ата-энем сүйөт деген ишенимде алар жумуш кылса дагы жумуштун аягына чыгарат. Ошол эле убакта өзүнө ишеними аябагандай күч болот негизи. Ийгиликтүү болот десек дагы болот. Ал эми ушул эле жерде карай турган нерсе, мээримди тойбой калган дегенде бул чекесинде болуп калышы мүмкүн. Ал эми ашыкча мээрим деген дагы бар да. Мисалы үчүн мээримге тойбой калды дегенде, мисалы үчүн кандайдыр бир кичинекей кез убагында, мисалы үчүн 5-7 жаш убагында бала мээрим албай калды, же болбосо ушунчалык ойногусу келди, бир жака барып, аттракциондорго барып ойногусу келди, ал эми ал жакта албай калды ошол нерсени. Ушунчалык муктаж болуп калат дагы, же болбосо кыска айтканда, эгерде бала кичинекей убагында бир велосипед албай калса эгерде, кийинки азыркы убакта 570 машина алса дагы канаттанбайт деген нерсе. То есть убагында ошол нерсеси канаттанбай калды, муктаждыгы канаттанбай калды. Ошол эле убакта мисалы үчүн эгерде мисалы үчүн оюн зоок парктарды эгер примерге алган болсок, мисалы үчүн ошол жерде албай калды, анан кийин ал эсине алып калат да. Кандай деп? Мен буюрса балалуу болсом, баламды ойнотомун. Анткени мен албай калгам ушул нерсени, ойнобой калгам убагында, ушундай нерселер албай калгам деген сыңары баламды ойнотом деп, кийин балалуу болгондон кийин чындап эле бирок ашыкча мээрим берип коет. Кандай? Мисалы үчүн парктан түшкөндөн кийин экинчи паркына чыгарып, болду апа ойнобойм десе эле, жок сен ойношуң керек, мен ойнобой калгам. Ушулда бактылуулук ушул жакта депчи. Көбү ошондой туура эмес түшүнүктөрдүн негизинен ашыкча мээрим берип алат деген сөз. Ошол эле убакта балага ашыкча мээрим берип аткандын негизинен баласы талтаңбай болуп калат да. Талтаңбай деген нерсе эрке болуп калат. Бир нерсеге жоопкерчилик ала албай калат, мисалы үчүн бир нерсе болсо эле ыйлап болуп калышы мүмкүн, эркек бала болсо дагы. Ошол эле убакта
жоопкерчиликти өзүнө албагандын негизинен баардык жаатта уже анда көйгөй жарала берет. Алар кайсылар болушу мүмкүн? Мисалы үчүн аялы менен ортосунда мамилесинде, болбосо өзүнүн жашы 20-30га чукулдап калды, мисалы үчүн үйлөндү, а бирок баягы эле ойдун ар бир кадамын ата энеси чечип жүргөн. Мисалы үчүн баягы бир сөз бар го, мисалы үчүн чечим жок, ооба, ата энеси мисалы үчүн баланы чакырат, балам кел бул жака дейт, мисалы үчүн кийинип жүргөн болсо, балам бул жака кел дейт, анан баласы сурайт да, апа мен эмне курсагым ачтыбы десе, жок, сен ысыдың азыр, курткаңды чечип коюшум керек дейт да. Даже элементарный ушул нерселерди да чече албай калат деген нерсе. Ашыкча мээрим көргөзгөндүн негизинен. Эң негизгиси ортодо баланс болуу керек. Баланс болсо гана мындай айтканда бул чекеде дагы эмес, бул чекеде дагы эмес. Жетпей калса кем болуп калат, ал эми ашыкча болсо ашыкча болуп кетет. Ортосунда баланс болуш керек. Ал эми баланс дүйнөнүн баланс башкарат негизи. Ар тарапта баланс болуш керек. Эмне үчүн баланс? Мисалы үчүн күн, андан кийин түн. 4 мезгил, узун, кыска, жакшы, жаман, аял, эркек деген сыңары ортодо баланс керек. Анан көбүнчө бизде ушундай нерсе бар экен да, баягы көп нерсени аял кишиден көрүпчү. Мисалы, эркектин ийгиликсиздигин дагы аял кишиден көрүшүп, бул ушул аялды алгандан кийин ушинтип калды, бул мурда чекчейген жигит болчу деген сөздөрдү угуп калабыз го. Негизи көп нерсени аял кишиге төңкөргөн дагы негизи туура эмес. Биринчи орунда эркек киши болобу, аял киши болобу, жоопкерчиликти өзүнө алышы керек. Мисалы үчүн сен жоопкерчилик алып атпайсыңбы? Кимге деп? Уже чоңойдум деп, взрослый позицияда. Мен эр жеттим. Андан кийин мен жоопкерчиликти өзүмө үй бүлөмө алам. Ошол эле убакта ата энеме алам. Ошол эле убакта балдарымы алам деп ата энесинен туура бөлүнүү да керек деген нерсе. Мисалы үчүн бизде ушундай нерселер бар, аялды көп күнөөлөгөн, ошол эле убакта салт санаалар бар, ошол эле убакта диний тармактан дагы көз караштар бар, ар түрдүү. Айтайын дегеним, мындайча айтканда, эгерде катуу айтып берген болсок, ал кандай сөз болушу мүмкүн? Мисалы үчүн кул катары эле көрүп калышы мүмкүн да, аял кишиничи негизи. Аял киши ошол жер тамак кылып атып эле ошол жерден эле жеп алат, бул жака тамакка кошулбай деле койсо болот, ошол жерден эле тоюп алат деген сыяктуу ошондой мамилелер болуп келет негизи. Эми ошол эле убакытта жоопкерчиликти эркек алгандан кийин эмне кылыш керек? Жоопкерчиликти алгандан кийин сен ал аялыңа, мисалы үчүн ал ошол эле убакта башка бирөөнүн кызы да, жоопкерчиликти алып атасың. А эгерде сенин аялың эч ким эмес болсо бул үйдө, сенин балдарың, сен эң жакшы көргөн адамдарың балдарың болуп атат мисалы үчүн. Ал эң жакшы көргөн адам балдарыңдын качан бактылуу болосун? Качан апасы бактылуу болгондо бактылуу болот балдарың. Демек апасы менен сен да бактылуу болушуң керек. То есть качан сен өзүңдүн кичинекей үй бүлөңдө басым жасоочу нерсе биринчи өзүңдүн үй бүлөңдө биринчи бактылуу болуп ал деген сөз. Өзүңдүн үй бүлөңдө. Качан ата эне бактылуу болот? Качан ата эне баласы бактылуу болгонун көргөн убакта гана. Ал эми биз качан бактылуу болобуз? Качан аял киши үйдө маанайы жакшы жүргөн убакта гана. Ошол эле убакта акчанын энергетикалык борбору бул аялдар негизи. Мисалы үчүн чынында жөнөкөй сөз менен айткан болсок, эгерде сен аялыңа 10 000 сомду жөн эле берген болсоң, бул эмнеге десе жөн эле сен өзүң керек жараңа жарат деген сыяктуу 10 000 берген болсоң, 100 000 болуп кайтат. Бул негизи ушул видео чыгып кетти, ушул тууралуу кененирээк айтып ушул түшүндүрүп. Акыркы убакта ушул хит болуп да өзүнчө чыгып кетти. Ал көпчүлүгү мен анализим боюнча көпчүлүгү туура эмес түшүнүшөт экен негизи. Бизнес катары көрүшүп, берсең азайып кетет деген башка деп жанагындай мыскылдаган сыяктуу ар түрдүү тарапта көз караш. Негизи айта турган нерсе чынында бул ушундай. Бул диний тарап көз караш менен караганда да ушундай көз караш негизи. Эмне үчүн? Эгерде аял кишинин маанайы жакшы болсо, анын балаңа берген тарбиясы, балаңа кандай гана сен тарбия бербе, все равно апасыныкын кылат. Анткени көпчүлүк бөлүгүндө апасы менен жүрөт. Эгерде сен балаңдын келечектеги өсүп өнүгүшүнө салымыңды кошкуң келсе, анда биринчи орунда аялыңа көңүл бөл деген нерсе. Эгерде аял кишинин маанайы чөпкө болгон болсо, демек балаңдын дагы, өзүңдөгү үй бүлөңдүн, ата энеңдин дагы, башка бир туугандарыңдын дагы маанайы чөпкө болот негизи. Бир аялдан көп нерсе зависит этет. Көз каранды чынында. Ал эми бул суроону акчанын энергетикалык борбору бул аял кишилер дегенди
эркектер негизи көпчүлүгү түшүнбөйт. Ал эми эркектер эмес, аял кишилер өздөрү дагы түшүнбөйт. Мындай ачканда өзүндө дагы бул ушундай потенциал бар экенин билбейт да негизичи. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе менен кыска нуска айта кеткен болсок, ал кандай болушу мүмкүн? Эгерде элестет, аялыңа 10 000 сом бердиң. Эмнеге деди эле? Бул жөн эле сен үчүн деди. Аял киши билет да, мисалы үчүн сен канча акча табасың айлыгын? 30 000 табасың. Демек, бул 30 000 таап атып, мага 10 000 берип атат мага. Жөндөн жөн эле берип атат. И так эле квартираны төлөп атат, тамак аш алып келип атат. Демек, мени сыйлап берип атат. Деп жөн калбайт деген нерсе аял киши. Кандай алышы мүмкүн? Жумушунан келгенде убагында балдарын уктатышы мүмкүн. Сага мишет этпейт, мисалы үчүн. Эркек айттык го, сыртта иштейт, үйдөн эс алат. Эс алуучу жери бул үй. Демек, үйгө келгенде мындай ачканда өз жумушун бүтүрүп коет. Сен келген убакта жылуу тамагы даяр, ашыкча суроолор жок, мисалы үчүн. Бир жака барып келем, башка деген нерселер жок. Өзү билип эле бүтүрүп, продуктун деле айтпайт, мисалы үчүн. Мынаны ала кел, мынаны биз жаман көрөбүз го негизи. Сен продукт деле айта бересиң, анан башка нерсени айтпайсың деген сыяктуу. Сен алдын ала берип кой биринчи продукттага, мисалы үчүн тыйынын. И ошол эле убакытта эмне сен ашыкча эле, мисалы үчүн керек жаңы, мисалы үчүн боенгонуңа же башка нерселерге керегиңи жаратасың деп ошол тыйынды берип койсоң, ал аябагандай энергетикасы менен мындай айтканда сага ийгилик арттырышыңа түрткү берет деген нерсе. Кандай гана ой айтпа, сага кошулат. Сени колдойт, мисалы үчүн. Балдарың сага тоскоолдук кылбайт үйүңдө. Ошол эле убакта уруш жаңжал жок, мисалы үчүн. И ошонун негизинен сен жакшы эс аласың дагы. Анан сырттан барып көбүрөөк иштейсиң. Ошол эле убакта аял киши ыраазы болгон болсо, сен маанайың жакшы болот. Ошонун негизинен ар бир эркектин потенциалы аял кишинен, кандай гана аял киши болбосун, аял кишиден 3 эсе чоң, күчтүү. Эгерде аял киши канчалык аракет кылбаса, мисалы 100 000 тапкан болсо, эркек жеңил эле 300 000 таба ала турган кудурети бар деген нерсе. Ойлонуп, ошол эле убакта ошондой ийгиликтерге жетет. Эгерде үйүңдө конфликт, мындай айтканда үйүңө келсең эшикте суук болуп аткан болсо, үйүңө кирейин десең үйүң андан суук болуп аткан болсо, мисалы үчүн кирсең баягы конфликткени билесиң, эмне болуп башталып, эмне болуп бүтүшүн билесиң. Маанайың жок, эртең менен турсаң дагы кетип атканда сага бир нерселерди айтса дагы маанайың жок, мисалы үчүн. Ошол нерселердин болгондон улам энергетикабызды, мисалы үчүн башка жака фокусту жумшайбыз дагы, негативге көңүлдү бөлөбүз. Ошол эле убакта кынтык издей баштайбыз, мисалы үчүн буну алмаштырсам окшойт, же кандай сүйлөшсөм, же урамбы, же башка деген шайтандын ойлору менен мындай айтканда акцентти ошол жака коебуз. Биз кайсыл жака фокусту койбой эле ошол чоңоюу касиетке, бул закон. Адамдын ийгиликтүү же ийгиликтүү болбошунун себеби ошол ата-энеси менен болгон мамилесине түздөн түз байланышта деп айтат го, ата-энеси менен болгон мамилени кантип чыңдоо керек? Анан жашоосуна канчалык деңгээлде таасири бар? Негизи ата-эне темасы аябагында биринчиден чоң тема. И ошол эле убакытта бул ар тараптан каралып келет. Мисалы, психология жаатында, диний тармактарда, социалдык тармактарда деле, мисалы үчүн ата-эненин орду аябагандай чоң негизи. Эми элестетип көрүңүз, мисалы үчүн сизди колдоп турган, аксыңбы, карасыңбы, шартсыз сүйүп аткан, сенин ийгиликтүү болгонуң үчүн эмес, сен сулуу болгонуң үчүн эмес, сен акылдуу болгонуң үчүн эмес, сен акча көп тапканың үчүн эмес, кандай болсоң ошондой гана сүйөм деп шартсыз сүйүп аткан болсо, мисалы үчүн, демек кандай гана мындай айтканда уверенность болот. Менин артымда ата-энем бар, ата-энем мени колдоп турат деген максатта эч кандай нерседен коркпойт. Ажырашып кетүүдөн деле коркпойт. Бул ажырашып кет деген дагы сөз эмес. Мен маанисин айтып атам. Башка бирөөгө көз карандуу болбойт, мисалы үчүн. И жумушун жакшы алып барат деген, эффективдүү алып барат деген сөз. И ошол эле убакта кантип чыңаш керек дегенде, эмне кылыш керек? Ата-энеге көпчүлүк бөлүгүндө биз тескерисинче көп нерсени кылабыз да. Мисалы үчүн, биз ата-энебизге чалып алып, апа эмне кылып атасыз десең, мисалы үчүн үйдөмүн же ушундай кылып атам, ден соолугуңуз кандай деп сурайбыз. Ден соолугуңуз кандай деп сурагандан кийин ал айтып баштайт. Мисалы үчүн ооруп атам, баягындай эле болуп атам, ушундай жатам, үйдө тура албай атам, ушул бүгүн капельница алып келдим, башка дейт. Бул жерде кандай кетип атат? Сен здоровый болуп калып атасың.
ата энең больной болуп калып атат, алсызыраак болуп алсыз. Ошондо сен мындайча иерархия бузулуп атат деген сөз. Кандай гана болбосун, сен ийгиликтүүсүңбү, акчаң барбы, мансабың барбы, без разницы. Ата эне всегда сенден алдыда турат. Ата энеңден кийин сен келгенсиң. Сен мындай айтканда закон бузба деген нерсе. Ата энең бала андан небере болуп дальше кетет. Качан эгерде сен ата энең билген нерсени мен да билем, ага караганда даже көбүрөөк билем. Мен азыр ушундай жаатта акчамды көп табам деген сыяктуу акценттерди койгонубузда Алла Таала сени ордуңа коюп коет деген нерсе. Через кризис аркылуу, ден соолугуң аркылуу, башка проблемаларды берип, мисалы үчүн ордуңа коюп коюшу мүмкүн. Айтап турган нерсе эмне кылыш керек? Ата эне угат. Бала сүйлөйт. Мындай анализдеп көргүлө. Жаш баланы, мисалы үчүн 5 жаштагы баланы карап көргүлө. Ата энеси сүйлөп атканын бала угабы? Жок. Бала сүйлөп аткан болот. Всегда суроо берип же башка кылып сүйлөп аткан болот. Кандай жакшы нерселерди, кандай мектепте ийгиликтерге жеткенин, башканын баарын айтып аткан болот. Ата эне угат. Ошол сыңгары ата эне всегда ата эне бойдон калат. Ата энени өзгөртпөй туруп кабыл алуу керек деген нерсе. Ошол эле убакытта ата энеге эмне? Бул жерде көбүрөөк сүйлөшүбүз керек. Кандай биз ийгиликтерге жетип атабыз, кандай маанайыбыз жакшы, кандай бактылуу болуп жүрөбүз, качан биз бактылуу болгондо гана ата эне бактылуу болот. Ошондуктан көбүрөөк бала сүйлөшүш керек. Тескерисинче, эгерде айылдан кандайдыр бир бизге белек бешкектерди, эгерде студент болсок же болсо бир шаарда жашаган болсок, мисалы үчүн мен сага картошка салып бердим же салат салып бердим деген сыяктуу кичинекей нерсени салып берген болсо, ошол белегин алышыбыз керек деген нерсе. Бул анын сүйүүсү. Ата эненин сүйүүсү ошол белек аркылуу. Ооба, ошол сүйүүсүн ошол нерсе аркылуу өтөт. Же болбосо жашың 30дабы, 40дабы чалып алып, мисалы үчүн жылуураак кийинбейсиңби, башыңа шапка кий же башка деген, ал сен кичинекей эле баладай эле көрүнөсүң. Негизи баласы эч качан чоң көрүнбөйт деген нерсе. И ошол эле убакытта ошондой нерселерди салган болсо, кабыл ала билишибиз керек деген нерсе. Андан кийин эң жакшы упражнениялардын бири бул күнүгө жакшы көрөрүбүздү билдирип туруу. Мисалы үчүн СМС аркылуу же болбосо телефон аркылуу звонок кылып, же эгерде үйдө болгон болсо үйдө мисалы үчүн алгандай: апа, мен сизди жакшы көрөм, сизге ыраазымын, ушундай нерсе кылып атканыңызга деген сыяктуу ошол эле убакытта кучактап турган болсок, эгерде кучактай албаган болсок, башында ушул СМСтерди же болбосо звонок аркылуу байланышып жакшы көрөрүбүздү билдирип аткан болсок, кандайдыр бир убакыт өткөн соң эмне болот? Биз ошол нерсе адат калыптанып калат дагы. Жакшы көрөрүбүздү, сүйөрүбүздү билдирүү биз үчүн жеңил эле болуп калат. Андан кийин привычкага айланып калат. Көпчүлүк убакытта бул нерсе биз үчүн азыркы убакытта уят болуп келет да. Мисалы үчүн балаңды, ушундай нерселер бар. Балаңды ата энеңдин көзүнчө кучактабашың керек деген түшүнүктөр бар да негизичи. Бул туура эмес түшүнүктөрдүн бири деп ойлойм. Негизи ар бир бала сүйүүгө муктаж, сүйүүнү алышы керек деген сөз. И ошол эле убакытта ар дайым сүйүүбүздү билдирип турган болсок, ата эне уга билет. Ошол эң негизгилердин бири дагы бир упражнение. Ата энеден биз ар дайым кеңеш сурашыбыз керек. Кеңеш. Мисалы үчүн бир нерсе кылайын деп атасыңарбы? Уже силер ал нерсени билишиңер мүмкүн, уже кылып даярдап коюшуңар, бирок обязательно сөз сураш керек. Чалып, мисалы үчүн: апа, ата, ушундай кылайын деп аттым эле, эмне дейсиз, оюңуз кандай, сиздин оюңузга муктажмын, ушундай керек деп сураган убакытта гана биз үчүн бул жеңил эле нерсе негизи. Ата эне үчүн өтө чоң ийгилик. Алгандай, мисалы үчүн, мен дагы деле ата эне турбаймынбы? Менин балдарым менин кеңешиме муктаж турбайбы? Мен дагы деле керек турбаймынбы? Деген сыяктуу өзүн керектүү сезип, ошондон улам эмне? Мындайча айтканда ыраазы болот. Андан кийин совет бергенине сүйүнөт. Анан кийин кылбай деле койсоң, ал өзүңдүн ишиң. Бирок мамилени чыңдоого ушул нерселер жакшы түрткү берет деген ойдомун. Сиздин эфирлериңизден көрүп калгам да, агай, ата энеңе, бир туугандарыңа берген эң чоң жардамың жардам бербөө дегенчи, муну кандай түшүнсөк болот? Негизи бул бир эле ата энеге тиешелүү эмес. Башка бир туугандарга, дос чарга, ошол эле убакытта балаңа дагы ата энеңе да тиешелүү болуп эсептелинет. Эң жакшы жардам берүү бул жардам бербөө.
жардам берүүдө мисалы үчүн эмне үчүн жардам бербешиң керек? Анткени эгерде ошол суроосунун мисалы үчүн эгерде акча менен өлчөгөн болсок, мисалы үчүн суроосунун маселеси бул 2000-3000 менен бүтүп калышы мүмкүн да, жообу. Мисалы үчүн эгерде сен ушул 2000-3000 суроолорун өзүң жаап аткан болсоң, эсли финансы жактан алган болсок, анда кийинки чоң деңгээлге бул өспөй калат деген нерсе. Адамдын аягында чоң жакшы потенциалы бар, ар бир адамдын потенциалы бар. Ошол потенциалын ачпай туруп эле келип эле ата-энесинен сурайт, же бир туугандан сурайт, акча эсли алган болсок, же болбосо советтерди сурай берет. Ошонун негизинен ал өспөй калат деген нерсе. Негизи чынында эң жакшы жардам берүү бул жардам бербөө. Жардам берсең бул спасательский качество болуп калат. Психологиялык тил менен алганда треугольник Карпмана бар. Спасатель, преследователь, жертва деп. Бул треугольник. Треугольникке кайсыл жактан кирбе? Куткаруучу болуп киресиңби, спасатель болуп, же преследователь болуп киресиңби, же болбосо жертва болуп киресиңби? Треугольникке киргенден кийин чыкканда сөзсүз жертвадан чыгасың. Пример алган болсок, мисалы үчүн досуңа акча керек болуп калды, андан сенден сурады, ушундай муктаж муктаж болтам деди, мисалы үчүн. Мисалы, ага берип турдуң. Андан кийин жакшы ошол убакытта какой-то бир время жакшы көрүндүң. Кийин өзүңдүн акчаңды өзүң сурасаң эле уже жаман көрүнөсүң. Аягы бул акчасы үчүн өлүп алды го же башка деген сөздөр менен келет дагы, аягы все равно мамилең муздайт. Жакшы мамиледе болбой каласың, тескерисинче анан жертва болосуң. Спасатель менен киресиң, преследователь, жертва менен киресиң, неважно, жертва менен чыгарсың, бул закон. И ошол эле убакытта ата-эне бул жерде тонкостьтер бар да, ошол нерсени эске алуу керек. Ата-энеге акча маселесин алган болсок, ата-энеге акча бербөө керек. Акча бербөө керек. Бирок белек катарында берсек болот. Мисалы үчүн акча бербөө керек дегенде бизде ушундай түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн Россия жергесинде же башка Казакстанда же башка жакта чет өлкөдө иштеп, же болбосо шаарда иштеп, айылдагы ата-энелерине көпчүлүгү тыйын салышат, мисалы үчүн. Аларга эмне кылышат? Ата-энеси мисалы үчүн 45 жашта, 55 жашта мисалы үчүн. Ата-энеси 55 жашта мындай айтканда жакшы эле энергиясы бар негизи. Ал эми башка нерселерди карагыла, мисалы үчүн Дональд Трампты алгыла, мисалы үчүн. Же болбосо башка мисалы адамдар просто пример катарычы. Алгыла, алардын жаштары 80ге жакындап калды. Алар президент болуп, еще дагы чоң канчалаган корпорацияларды куруп, дагы деп аракет кылып атышат, мисалы үчүн. Графиктерин түзүп алып, аябагандай ынтылуу менен аракет кылып атышат. Биздегилер эмне? 49-50ге чыккандан кийин бир батаны үйрөнүп алат дагы, анан только бата бермей эле болуп калат да, мен уже карадым, болду, уже мен мындай болдум. Канчалык ошол нерсени акцент койгон сайын тез карайт. Мындай айтканда, эгерде ата сен иштебей эле кой, айлыгың канча, 10 000 сомбу, 5 000 сомбу же 15 000 сомбу, охранник болуп иштегенден көрө, бир жерде мугалим болуп жүргөндөн көрө, койчу айлыгын, мен жакшы иштеп атпаймынбы? Мен сага салам, жөн эле үйдө отур. Бизде түшүнүк бар, ата-энеге ушундай акча салсак, ата-эненин таманында, эненин таманында акча менен эле бүтүрөбүз, ошол эле убакта алар мага ыраазы болот деп ойлойбуз негизи. Наоборот, тескерисинче ата-энени тез картайтып атасың деген сөз бул жерде. Эмне үчүн тез картайтып атасың? Анткени ата-эне мындай айтканда ал башка менен адамдар менен сүйлөшүш керек, пикир алышыш керек, ден соолугу чың болушу керек, спорт менен алектениш керек деген сыяктуу, мисалы үчүн. Ошол нерселер менен жүрөт, ошондуктан жашарат ал жактан тескерисинче. Биз ошол нерсени үйдө эле отур деп ойлойбуз, кыйналып атат деп. Негизи бул туура эмес түшүнүк. Ата-энеге акчаны бериш керек, бирок эмне? Белек катарында бериш керек. Бул белек. Анан чоң өлчөмдө эмес. Азыркы убакта Россия жергесинде көптөгөн акчаны салышат, мисалы үчүн. Айылда чынында 500 сом таппайт. Короткону бир тойго барганда минимум 5000 сомдон алып барышат. Айылга бир үй бүлөгө орто эсеп менен айына бир $1000 жогору кетет. Расход. Той аштына эле, башкасына эле мисалы үчүн. Бирөөсүнүн жакшылык болобу, жамандык болобу, албетте бул деле керек негизи, бирок бизде өтө аша чапкандык бар да негизи. Той кылса тем более 500 адам чакырылат, 500 адамга обязательно барыш керек. Ал эми 500 адам полный жазылган, анан эл эмне дейт деген көйгөйлөр бар да. Ошонун негизинде ушул кырдаалдарга учурап келатабыз деген нерсе. Ал эми көпчүлүк адамдар эмнеге жетишет? Бир эле нерсеге жетишет. Ошончо жыл иштеп, 10 жыл, 20 жыл иштеп,
акчаны салышат, акчаны салганын негизинде бир эле үй, андан кийин машина алып алат. Жеткени ушул эки эле нерсе. Жакшы иштегени кымбатыраак машина, кымбатыраак үй болду. Айырмасы эле ошол. Ал эми чыныгы бул жакта өмүр өтүп атат, башка нерселер өтүп атат. Чыныгы мындай эркиндик, чыныгы жан дүйнөдө тынчтык, чыныгы бактылуулук, чыныгы үй бүлөдөгү ынтымактык сыртта эле калган деген нерсе. Биз всегда кийин ишибиз жакшы болуп кетет, анан акча баардык нерсени чечет деп ойлойбуз да. Эркек кишилер көпчүлүк бөлүгүндө бизнесин ошол биринчи орунга коюп алат дагы. Ошол бизнесим жакшы болуп кетсе, калганы баары болот деп, аялын унутуп калат, балдарын, ата-энесин, досторун, башка жараткан менен болгон мамилесин, башкаларын баарын унутуп калат. Андан кийин все равно өзүн бактысыз сезе берет. Ал эми аял кишилер көпчүлүк бөлүгүндө, баары эмес бирок, балдарын биринчи орунга коюп алат дагы. Ошол эле убакта баласы үчүн чыдап жашап келиши мүмкүн. Ошол эле убакта күйөөсү менен мамилеси калып кетет, мисалы үчүн. Ата-энеси менен жумуштары калып кетет, мисалы үчүн. Агай, ушул жерден азыр санап өткөн этаптарды катарынан санап берсеңиз, балким көрүүчүлөргө пайдасы тийип калабы дейм да. Жакшы. Негизи айта турган нерсе, мисалы үчүн 7 сфера бар да. Эгерде 7 сфераңды толук алып кетпесең, сен толук кандуу, бактылуу боло албайсың. Биринчи орунда эмне болушу керек? Биринчи орунда ар дайым өзүң болушуң керек. Эгерде сен өзүңдү сүйүп, өзүңдү сыйлабасаң, башка адам эч ким сыйлабайт сени негизи. Айта турган нерсе, биринчи орунда өзүң, ал жакта сулуулук болуш керек. Ден соолугуңду карашың керек, сулуулук өзүң карашың керек деген нерсе. Ал эми качан сулуу болуп ден соолукта жүргөн болсоң, сөзсүз түрдө мындай айтканда уверенность келет. Өзүң уверенный жүрөсүң, эл алдында жакшы алып жүрөсүң, өзүңө ишеним жакшы келет. Ал эми экинчи орунда эмне? Экинчи орунда эгерде эркек кишилер болгон болсо, экинчи орунда аялы болушу керек. Аялы. Андан кийин эгерде аял киши болгон болсо, күйөөсү болуш керек. Андан кийин үчүнчү орунда баласы болуш керек. Биринчи өзү, күйөөсү, аялы, болсом, үчүнчү орунда баласы. Сен качан үчөөңөр биригип бактылуу болуп алсаңар, бир кичинекей мамлекет, мындайча үй бүлө, бул кичинекей бир мамлекет дейт да. Ошол үйдө бактылуулук болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ата-энең башка жакта көрүп эле бактылуу болот. Бул үчүн өзүң биринчи орунда өзүң, бул жакка караганда бул жак важный деген сөз. Ал эми ата-энең менен эле ата-эне 4-чү орун. Эми бул мындайча айтканда, мындай деген сөз да, ата-эне итак эле биринчи орунда негизи. Күйөө вообще эле түшүп кеткен, же болсо аялы түшүп кеткен, эч ким эмес да. Анда бул жакта уже конфликт болот турбайбы? Хотя бы искусственно көтөрбөйсүң, ошол нерсеге аракет кылбайсың. Биринчи макул өзүңдү жакшы көр, өзүңдү сүй. Андан күйөөңдү же аялыңды менен жакшы мамиледе бол. Андан кийин балдарың менен жакшы мамиледе бол. Андан кийин ата-энең сени көрүп эле бактылуу болот деген нерсе 4-чү орунда кетти да. Андан кийин гана 5-чи орунда бул жумушуң. Ошол эле убакта жумушуң, сүйгөн жумушуң болуш керек, жана башка. Андан кийин гана достор. 6-чы орунда. Айта турган нерсе, достун орду башка, ата-эненин орду башка, аялдын, эркектин, күйөөнүн мындай айтканда орду башка. Үчөө бири-биринин ордун баса албайт эч качан. Үчөө берген нерсе, ата-энең жанында сүйлөгөн сөздү досуң жанында сүйлөбөйсүң, досуң жанында сүйлөгөн сөздү аялың жанында сүйлөбөйсүң, орду башка. Үчөө үч бөлөк эмоция берет негизи. Айта турган нерсе, ушул нерселерди толук анализдеш керек. 6-чы орунда ошол эмне болду? Биздин досторубуз болду. Достор дагы ар түрдүү иретте болот. Мисалы үчүн вертикалдуу жана горизонталдуу болот. Ал эми вертикалдуу достордо сен досуң менен жолугасың, андан сен бир нерсе угасың, кечки угасың, совет аласың. Же болсо кечки ага сүйлөп бересиң. Бул жерде рахат жок деген нерсе. Ал эми горизонталдуу достордо болсо келесиң, ага бересең жок, аласаң жок, жакшы эле жөн эле доссуң, ал менен сүйлөшкөндөн рахат аласың, эс аласың, кайра кетесиң. Ошол эле убакытта аягында 7-чи жана ошол эле убакытта 1-чи орунда бул Алла Таала. 7 жана 1. Эгерде ушул иреттин баарын туура кылсаң, сен Алла Тааланы чын жүрөгүңдөн 1-чи орунга коюп атасың деген сөз. Эмне үчүн? Анткени орусча тил менен айтканда, самое лучшее создание Всевышнего — это человек дейт. То есть Алла Тааланын пенделери мындай айтканда сен өзүң 1-чи орунга коюп атасың. 1-чи өзүңдү коюп атасың. Бул хадистерде эле бар буга чейин. Мисалы үчүн пенде өзүңдү 1-чи тозого коюп да, андан кийин үй бүлөңдү дейт. Мисалы үчүн. Буга окшогон нерселер аябагандай көп. Мисал келтире берсек, 1-чи өзүңдү деп атат, ал жерде дагы. Андан кийин ошол өзүңдүн аялың менен мамилеңди жакшыртып ал деп атат. Балаңа жакшы тарбия бер деп атат, мисалы үчүн. Андан кийин ата-энеңди унутпа деп атат, мисалы үчүн.
Андан кийин ошол досторуңда кылбаш керек, бизнестериңде кылбаш керек. Ошол эле убакта ушул ирет менен эле алып келген болсоң, автоматтык түрдө биринчи орунга Алла Тааланы койгон болосуң деген сөз. Агай, бул суроону башка нукка бурайын, э? Азыркы учурда ажырашуу глобалдуу темалардын бири болуп калды да, ажырашуу аябай көп. Ошол ажырашуунун негизги себептери эмнеден келип чыгат? Ажырашуунун негизги себептеринин бири бул биринчи эле этапта туура эмес өмүрлүк жолдошту туура эмес тандоодо. Эң башынан эле экен. Башынан эле туура эмес тандоодо. Адам биринчи өзү толук болуп алып, андан кийин жан шеригин издеш керек деген нерсе. Биринчи өзү толук болуп алып, өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеши керек. Өзү эмнени каалайт? Көпчүлүк адам билбейт да, эмнени жакшы көргөнүн билбейт өзү. Өзү жакшы көргөнүн билбегендин негизинде аны башка бирөөдөн күтөт. Мисалы үчүн пример алган болсок, аял киши айтат, мен бир нерсени каалап атам, кылбайсыңбы деген сыяктуу айтат. Мисалы үчүн сюрприз кылсаң, күйөөсү айтат, эмне кылайын, айтпайсың, мен ошол нерсени кылайын десе, мен билбейм да, сен эркексиң го, сен билишиң керек да дейт. Мындай ишканда өзү билбейт, анан кийин өзү билбеген нерсени кантип күйөөсү алып келип берсин. То есть адаштырбаш керек бул жерде. Атаң бере албаган, если аял кишилер болгон болсо, сүйүүнү күйөөң эч качан бере албайт. Аялың мындай ишканда эркектерге апаң бере албаган сүйүүнү аялың эч качан бере албайт. Ошол сүйүүнү сен өзүңө бересиң. Өзүңдү сүйүү деген эмне? Өзүңдү сүйүү деген балдарыңа бербей кой, өзүң же бир нерсени же кийин деген сөз эмес, же өзүң эле гулять этип жүрө бер деген сөз эмес. Ичиңде внутренний ребенок бар, психологиялык тил менен алганда, родитель, взрослый ребенок дейт. Мисалы үчүн транзактный анализ боюнча алган болсок, ошол ичиңдеги ребенок канча жаш болбойлу, ошол бойдон кала берет. Көпчүлүк бөлүгүндө 7 жашка чейин. Эмне үчүн 50 жаштагылар сүйүнсө жаш баладай болуп сүйүнөт, ыйласа жаш баладай болуп ыйлайт мисалы үчүн. Анткени ичинде ошол ребенок бар деген сөз. Ошол ребенокты, ошол внутренний ички ребенокты сүйүү деген сөз. Мисалы үчүн денеңди угуп көр, эмне кылгың келип атат. Балким бир нерсе кылгың келип, ошол нерсени барып аракет кылып, өзүң алып бер. Мындай ишканда эс алгың келип атса, эс алып кел. Баскың келип атса, бас деген сөз. Ошол өзүңдү сүйүү деген нерсеге кирет. Ал эми көпчүлүк адам ушул негизинде ажырашуунун ушул келип чыккан себептеринин бири ушул жерде өзүн толук билбегендиктен. Башка бирөөгө көбүнчө биз жеңил эле бул төңкөрө беребиз. Ким жаман? Коом жаман. Ким жаман? Күйөөм жаман. Күйөөм тоскоолдук кылып атат. Атенем ойлошкондор дагы. Тагдыр мен кыргыз болуп калдым дейт мисалы үчүн. Мен айылда төлөлүп калдым дейт мисалы үчүн. Ошол эле убакта атенем күнөөлүү дейт, мен таштап кеткен үчүн, атенем күнөөлүү мага туура тарбия бербеген үчүн, ушундай травмаларым бар деп башка бирөөнү күнөөлөйт да. Маңдайыма ушул адамды жазып койгон болсо, ушул сыяктуу ушундай нерселерди көп алат. Ошонун негизинен ажырашуулар аягында көп келет негизи. Ошол эле убакытта биринчи туура эмес тандагандан болуп чыгат биринчи. Андан кийин өзүндө чынында өзүндө проблема, үйүндө проблема. Көпчүлүк ушул жерде ашыпка кетирет да. Үйүндө проблема, ошол проблеманы чечем деп турмушка чыгат. То есть проблемадан кутулам деп, проблемадан качып барып, анан проблемага түшөт деген нерсе. Ойлойт, болду, жигит менен ушинтип эле жүрө берем, өмүрүм баары ушундай өтөт деген сыяктуу. А негизи чындыгында андай болбойт. Ошол проблемадан качып барып, проблемага түшөт. Ошол эле убакытта бул мындай ишканда не кылыш керек эле? Проблемадан качпай, проблеманы бүтүрүш керек эле да. Проблеманы бүтүрүш керек эле. Анын негизинен эптеп эле чыгып кетишим керек. Возрастым келип калды, жашым келип калды. Ошол эле убакытта подружкам турмушка чыгып кетти, мен андан калбашым керек эле деген атаңдашуулар болот. Биринчи ал атаңдашууну биринчи ата-энеси установка калтырган. Мисалы үчүн башка достуна, башка бирөөлөргө салыштырып жүргөн. Кийин чоңойгондон кийин эмне болот? Уже мындай ишканда үйлөнгөн, турмушка чыккандан кийин эгерде мисал алсак, күйөөсүн башкаларга салыштырат. Мисалы үчүн, же болбосо баласын башкаларга салыштырат. Кийинчерээк өзүнүн чоңойгондон кийин баласын салыштырат. Ушул сыяктуу кете берет деген нерсе, атаңдашуу ар дайым өсүп кете берет. Ошол эле убакытта аягында эмне? Үчүнчү нерсе бул аял эркектин психологиясын түшүнбөгөндүк. Эң негизгилеринин бири бул эркекке жетишпеген, ар бир адамга жетишпеген нерсе, жетпей калган нерсе кызыктуу көрүнөт негизи.
ошол эле убакта эркекте жок нерсе эркек үчүн кызык көрүнөт, аялда жок нерсе аял үчүн кызык көрүнөт. Мисалы үчүн эркекте жок нерселердин бири бул эмоция. Эмоция мындай айтканда эркектерди бизди кичинекейибизден баштап бизди коом тарбиялайт. Сен ыйлабашың керек, эмоцияңды чыгарбашың керек, чыдашың керек, айтпашың керек, мондай кылышың керек, сен эркек болушуң керек деп эмоциясын чыгарбай тарбиялайт негизи. Ошонун негизинен бизде эмоция, эркектерде особенно эмоция жок. Аял кишилерде эмоция бар. Ошол эмоцияны эгерде туура бере билген болсок, ошол мамилени жакшы кыла билген болсок, мисалы үчүн ошол эле убакта кандай гана маселе болбосун, жөн эле сөз менен эле сүйлөшүп чече билсек болот. Ал эми мамилени чечиш үчүн, мисалы үчүн ошол тармакта менин жеке кеңешим, ошол тармакта мисалы үчүн суроодо бала тарбиялоодо кантем дейт, же аял менен эркек мамилесинде кантем дейт, же ата эне менен мамиледе кантем дейт. Сен ошол жаатта сен китеп окудуң беле деген сөз да, мисалы үчүнчү. Ошол жаатта билим алыш керек деген. Биле алдың беле, ошол жаатта издендиң беле деген нерсе. Эми суроо, силер ушул жаатта бала тарбиялоо боюнча үйрөндүңөр беле? Жок. Каяктан билесиңер? Ата энем үйрөткөн. Ата энеңе ким үйрөткөн? Ата энеси үйрөткөн. Кээ бир нерселерди биз мындай целиком жутуп алабыз деген нерсе. Мисалы үчүн бир сөз бар го. Аял киши үйдө нан жасап атат экен. Анан сковородка сыяктуу аялы жасайт экен да нанды, анан кийин кичинекей эле нан жасайт экен да, мондай кылып элечи. Анан күйөөсү сурайт экен, сен постоянно ушундай нан жасайсың, каяктан үйрөндүң эле десе, ойлонуп көрүп билбейм, апам жасачу эле дейт экен. Анан апасынан сурап көрөлү, апасынан сураптыр, кандай жасайсыз эле десе, мен деле билбепмин, ушунча 20 жылдан бери жасап жүрүп, апам жасайт эле дептир. Апасы да бар экен. Анан тайнесине сурап көрүптүр. Тайне ушундай кантип жасайт, эмнеге ушундай кичинекей нан жасайт элесиз деп сураса, ал айтыптыр. Элдин баары чоң эле нан жасачу эле, менин колумда жок эле ошол убакытта. Ошон менин сковородкам кичинекей болчу. Ошолнун размери кичинекей болчу. Ошонун негизинен мен ошол нерсеге кичинекей жасачу элем дептир да. То есть ошону түшүнбөй туруп ушул убакытка чейин кетип атат деген нерсе. Баласына, небересине, чебересине чейин кетип атат деген нерсе. Кээ бир нерселери бизге жарабай калган, бирок все равно колдонуп келебиз да. Кээ бирки ага чейин канча заман өзгөрүп атат. Мындай айтканда азыркы убакта бир окуу жайга тапшырып 4 жыл окуп эми дипломду алдым, эми иштейин деп атсаң, билимиң эскирип калып атат уже. Заман кандай тез өзгөрүп атат. Баардыгы өзгөрдү. Телефондор өзгөрүп атат, мисалы үчүн айфондор, башка нерселер, мисалы үчүн улам жыл сайын улам жаңыланып, жаңы функциялар менен чыгып атат. Ал эми өзгөрбөгөн бир эле нерсе калды да. Биздин акылыбыз калды, мисалы үчүнчү. Ошого эң жакшы түрткү берүүчү нерселердин бири бул китеп. Биз баарыбыз ийгиликтүү болгубуз келет. Миллионер жана миллиардерлердин статистикасын алган болсок, миллионер жана миллиардерлер жылына 92 китеп окушат. Жылына. Демек ошону бөлүп көргүлө. Канча чыгат? Ошондо күнүнө 1 саат сөзсүз түрдө окушат деген сөз. Ошонун негизинен алар ийгиликтүү болуп атат. Биз жалаң эле даяр нерсеге көнүп калганбыз. Күтүп отурабыз, эч нерсе кылбайбыз. Анан кийин эле жоксун бир эле отуруп алып эле жараткандан сурай берип эле эч нерсе кылбай, аракет кылбайбыз. Негизи эч нерсе кылбай туруп, жараткандан сурап эле күтүп отура берген да, бул дагы өзү дагы күнөө негизи. Мындай апшырын алыш керек деген нерсе да. Жогоруда суроону улай эле да, агай. Ажырашуу алдында турган үй бүлөгө эң алгач кандай кеңештерди бересиздер? Ажырашуу маселесине келгенде мен категорически каршымын биринчи орунда. Ошол эле убакытта көпчүлүк бөлүгүндө мен консультация алган соң өзүмдүн обычно 21 күндүк жана 30 күндүк сабактарым бар негизи. Ошол жактарды сунуштап кетем. Эмне үчүн? Анткени ошол жаатта адат калыптанат. Туура эмес кылып аткан нерселерди акырындыктан туура кылыш керек биринчи этапта. Көпчүлүгү келет чындап эле. Мисалы үчүн уруксат алыш үчүн эле келет да. Мен ажырашайынбы, кандай дейсиң деп эле ошол консультация келишет. Ошол ажырашайынбы деген сыяктуу эле келет, ошол суроо менен элечи. Айтат турган нерсе, ал жерде мен эч кандай ажыраш же ажырашпа деп кеңеш бербейм. Анткени ал менин чечимим болуп калат. Же болсом ошол эле сөздү угуш үчүн келет. Эмне үчүн? Даже психолог дагы айтты. Демек ал туура эмес кылып атат экен. Мен уже все акыркы чечимди чечтим депчи. Мындай айтканда сен кандайдыр бир убакытта ошол адамга сезимиң болгон да. Вот. Ал эми ошол сезимди ойготсо болот деген сөз. Туура кадамдардын негизинде
Ал эми ошол адамдан сен биринчи орунда ажырашайын деп же башка жака барайын деп атасың. Көпчүлүк бөлүгүндө эгерде сен өзүңдү толук билбесең, аял эркек психологиясын толук билбесең, кийинки нерселериң сөзсүз түрдө эмне болот? Андан 2 есе хуже болот. Как минимум 2 есе хуже болот. Алгач ойлонуп көрүү сунушталат, Биринчи ойлонуп, ошол нерседен аракет кылып көрүү керек. Андан кийин чечим ар дайым өздөрүндө калат деген нерсе. Анан акыркы суроолорубуздун бири болсун, агай. Сизге келген адамдар бар да, баягы көйгөйлөрү менен келипчи, анан ошолордун таасиринен улам чыга албай жүргөн учурлар болгонбу өзүңүздө? Кошо кайгырып дегендейчи. Негизи акыркы убакта консультациялардын негизинде көптөгөн ар түрдүү нерселер менен келет, суроолор менен. Ачык айтканда, мисалы үчүн биринчи укканда чынында шок эле болгом. Өзүнүн атасы зордуктаган учурлар кездешкен, мисалы үчүн кандай гана ушундай нерсеге атасынын колу барды деген нерсе. Ошол эле убакытта бул жаатта эске алган болсок, мындай суроолор негизинен көп, бирок убакыттын өтөрү менен ал нерсени өтө деле ойлонбой калат экенсиң. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда буюрса, Кудай кааласа, ушул элим үчүн менин миссиям бул 1 миллион мусулман элине жашоосун жакшы нукка буруу. Ошол эле убакытта ошолорго мындай айтканда билбеген нерселери болгон болсо, вдруг мисалы үчүн ошол нерсени үйрөтүү, кичинекей эле нерсеге, мисалы үчүн эгерде ошол үй бүлөгө мен таасиримди бере алган болсом, демек ал үй бүлөнүн балдарына дагы, неберелерине дагы таасирин тийгизет деген нерсе. Мындай айтканда түшүнбөй келген установкалардын негизинен келген, мисалы үчүн өзүнүн жет ата тарабынан келген кээ бир установка, мындай айтканда цепочканы үзүү, анан ар бир адамдын потенциалын ачуу болуп эсептелинет. Буюрса алдыда чоң пландар бар. Ошол эң негизгилеринин бири элиме жакшы кызмат кылуу деген ой максат. Жогоруда айтып өткөндөй эле, сиздин атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Алдыда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дайыма эле башка адамдардын жашоосуна жарык чачып жүрө бериңиз демекчибиз. Алдыда сизге эркин микрофон. Жакшы, эң сонун баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Менимче эфир пайдалуу болду деп ойлойм. Ар дайым ушундай эфирлерге чыгып турганы эгерде чакырган болсоңуздар даярбыз. Сиздерге дагы чоң рахмат, ийгилик. Ар дайым өркүндөп ушундай элдин алдында элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Бул нерсе мындай айтканда целдер болот, и сверхцели деген да болот да. Сверхцели деген бул сен бул жашоодон кеткенден кийин сага мындай айтканда соопторду алып келүүчү нерсе да. Ошол нерсенин жакшы бир бөлүгү деп эсептейм. Силерге рахмат. Ал эми бул жактагы көрөрмандарга көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Качан өзүңүздөрдү сүйгөндө гана баардыгы ордуна келет и бактылуу болосуздар деген үмүттөмүн.